сабак. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан экран аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу түз отуруп, сабакка жакшылап көңүл бургула. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурда биз дайыма ой жүгүртүп машыгып жүрөбүз. Келгиле, азыр да бир аз машыгып алалы. Анда берилген суроого кулак салгыла. Жактары 7 сантиметр жана 10 сантиметр болгон тик бурчтуктун аянтын миллиметр менен туюндур дейт. Бул жерде 4 жооп бар. Туура жооп кайсы? Кана ойлонобуз. Ооба, туура жооп Б варианты. Анткени 7 сантиметр менен 10 сантиметрди көбөйтсөк 70 сантиметр квадрат. 70 сантиметр квадрат барабар 7000 миллиметр квадратка. Кийинки суроого көңүл бургула. Туура жоопту тап. 5 дециметр квадрат барабар канча сантиметр квадратка? Бул жерде да 4 жооп бар. Жакшылап ойлонобуз. Туура жооп А варианты. Анткени 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат бар. 5 дециметр квадрат барабар 500 сантиметр квадратка. Кийинки суроого көңүл бургула. 6 сантиметр болгон квадраттын аянтын тап дейт. Бул жерде да 4 жооп бар. Ойлонобуз. Туура жооп В варианты. Анткени S барабар А көбөйтүлгөн А. S барабар 6 сантиметр көбөйтүү 6 сантиметр барабар 36 сантиметр квадрат. Балдар, силер байкадыңар болуш керек. Биз жөн жерден аянттын чембирдиктери боюнча машыккан жокпуз. Бүгүн сабакта аянттын аралаш чембирдиктери менен амалдарды аткарасыңар. Аларды салыштырып, талдап, жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр. Балдар, бизге аянттын аралаш чембирдиктерин кошууга карата мисалдар берилиптир. Биринчи туюнтманы окуйлу. 5 метр квадрат 5672 сантиметр квадрат менен 7 метр квадрат 5345 сантиметр квадраттын суммасын табат экенбиз. Экинчи туюнтмада 15 дециметр квадрат 80 сантиметр квадрат менен 4 дециметр квадрат 75 сантиметр квадраттын суммасын табат экенбиз. Кантип иштейбиз? Ооба, биз кошууну мисалдарды майдалап алып аткарсак да болот. Ушул бойдон да иштесек болот. Биз азыр ушул бойдон эле кошуу иштейли. Аралаш аттуу сандарды кошуу кандай аткарылса, аянттын аралаш чембирдиктери деле так ошол тартипте аткарылат. Бирдей аттуу чембирдиктерди кошушубуз керек. Кошуу амалы эң кичине разряддан башталып аткарылат. Демек, биринчи сантиметр квадратты жазып алабыз да кошуп баштайбыз. 2 бирдик менен 5 бирдиктин суммасы 7. 7-ни бирдиктин астына жазабыз. 7 ондук менен 4 ондуктун суммасы 11. 11-дин бирдигин ондуктун астына жазабыз. 1 ондук көңүлдө. 6 жүздүк менен 3 жүздүктүн суммасы 9. Көңүлдөгү 1 менен 10. 10-дун нөлүн жүздүктүн астына жазабыз. 5 10 миңдик менен 5 10 миңдиктин суммасы 10. Көңүлдөгү 1 менен 11. Метр квадрат деп астыга жазып алабыз да кошобуз. 5 менен 7-нин суммасы 12. Ошентип сумма 11 метр квадрат 11017 сантиметр квадратка барабар болду. Биз эми бул эки чембирдиктердин ортосундагы өз ара байланышты эстейбиз. 1 метр квадрат барабар 10.000 сантиметр квадратка. Демек, сантиметр квадратты ирлетсек болот экен.
11.017'ni 10.000'ge bölsök 1. 1017 қалдық сантиметр квадрат бойынша эле жазылат. 1'ди метр квадратқа кошобуз. 11 метр квадрат бар болчу, 1'ди кошсок 12 метр квадрат болду. Ошентип сумма 12 метр квадрат 1017 сантиметр квадратқа барабар болду. Эми экинчи туюнтманы аткаралы. Дагы эле сантиметр квадратты жазып алабыз. 0 менен 5'тин суммасы 5. 8 ондук менен 7 ондуктун суммасы 15. Дециметр квадратты жазып алабыз. 15'ке 4'тү кошсок 19. Эки чембирдиктин ортосундагы өз ара байланышты эстейбиз. 1 дециметр квадрат барабар 100 сантиметр квадратка. Демек, сантиметр квадратты ирилетсек болот. 155'ти 100'гө бөлсөк 1, калдыгы 55. 55 калдык сантиметр квадрат бойдон калат. 1'ди дециметр квадратка кошобуз. Ошентип ирилетсек, сумма 20 дециметр квадрат 55 сантиметр квадратка барабар болду. Балдар, бизге көбөйтүүгө карата туюнтма берилди. 2 сантиметр квадрат 15 миллиметр квадратты 15'ке көбөйтөбүз. Биринчи сан аралаш аттуу сан, экинчи сан атсыз сан. Биз аралаш аттуу санды майдалап алышыбыз керек. Майдаласак 215 миллиметр квадрат болот. Эми кадимки көп орундуу санды 2 орундуу санга көбөйткөндөй эле мамыча жазып алабыз. Көбөйтүү амалы эң кичине разряддан башталарын билебиз. 5 бирдик менен 5 бирдиктин көбөйтүндүсү 25. 25'тин 5 бирдигин бирдиктин астына жазып, ондугун көңүлдө дейбиз. 5 бирдик менен 1 ондуктун көбөйтүндүсү 5. Көңүлдөгү 2 менен 7. 5 бирдик менен 2 ондуктун көбөйтүндүсү 10. Эми ондук менен көбөйтөбүз. Санды 1'ге көбөйтсө, сан өзү келип чыгат деген эрежени пайдаланып, 215 деп жазабыз. Биринчи толук эмес көбөйтүндү менен экинчи толук эмес көбөйтүндүлөрдү кошобуз. Миллиметр квадратты жазып алабыз. 5'ти жазып алабыз. 7 менен 5'тин суммасы 12. 12'нин 2'син жазабыз. 1 көңүлдө. 0 менен 1'дин суммасы 1. Көңүлдөгү 1 менен 2. 1 менен 2'нин суммасы 3. Сумма 3225'ке барабар болду. Эми ирилетебиз. 1 дециметр квадрат барабар 100 сантиметр квадратка. Демек 100'гө бөлөбүз. Бөлсөк тиинди 32, калдыгы 25. 25'ти миллиметр квадрат деп жазабыз. 32 сантиметр квадрат болот. Демек көбөйтүндү 32 сантиметр квадрат 25 миллиметр квадратка барабар болду. Биз азыр аянттын аралаш чембирдиктери менен көбөйтүү амалын кантип аткарууну көрсөттүк. Аралаш чембирдиктерди көбөйтүүдө биринчи майдалап алып, анан көбөйтүү амалын аткарып, акырында ирилетүүгө мүмкүн болсо ирилетип коет экенбиз. Балдар, бизге аянттын аралаш чембирдиктери менен бөлүү амалына карата туюнтма берилди. Туюнтманы окуйлу. 10 сантиметр квадрат 75 миллиметр квадратты 25'ке бөлөбүз. Кантип иштейбиз? Ооба, биринчи аралаш аттуу санды майдалап алышыбыз керек. 10 сантиметр квадрат 75 миллиметр квадрат барабар дейбиз да, чембирдиктердин ортосундагы байланышты эске салабыз. 1 сантиметр квадрат барабар 100 миллиметр квадратка, демек 10'ду 100'гө көбөйтүп 75'ти кошобуз. 10 менен 100'дүн көбөйтүндүсү 1000, ага 75'ти кошсок 1075. Демек 1075 миллиметр квадратка барабар. Биз майдалап алдык. Эми бөлүү амалын
мамыча жазып аткарабыз. 1075 бөлü 25. 107 жетет 25-ке, тииндиге 4 деген маанини беребиз. 4 менен 25-ти көбөйтсөк 100. 100'дү биринчи толук эмес бөлүнүүчүнүн астына жазабыз да кемитебиз. Айырма 7-ге барабар. Бирдиктеги 5'ти түшүрүп жазабыз. 75 жетет 25-ке, тииндиге 3 деген маанини беребиз. 3 менен 25'тин көбөйтүндүсү 75-ке барабар. 75'ти экинчи толук эмес бөлүнүүчүнүн астына жазып кемитебиз. Айырма 0'гө барабар болду. Тиинди 43 мм квадратка барабар. Балдар, биз азыр аралаш аттуу санды кантип түшүндүрүү менен бөлүү керек экенин көрдүк. Бизге аянттын аралаш чембирдигин кемитүүгө карата тапшырма берилди. 30 см квадрат кемитүү 8 см квадрат 30 мм квадрат. Биз биринчи чембирдикти майдалап алабыз. Ал үчүн биз чембирдиктердин ортосундагы өз ара байланышты билишибиз керек. 1 см квадрат барабар 100 мм квадратка. 30 см квадратты миллиметр квадратка майдалайбыз. 30 см квадрат барабар 3000 мм квадратка. 8 см квадрат 30 мм квадрат барабар 830 мм квадратка. Эми мамыча жазып алып кемитебиз. 3000ден 830'ду кемитсек, айырма 2170'ке барабар. Эми карайбыз. Ирилетүүгө мүмкүнбү? Ооба, 1 см квадрат 100 мм квадратка барабар. Демек, 100'гө бөлүп ирилетебиз. 21 см квадрат 70 мм квадрат болот. Балдар, биз бул мисалда аралаш аттуу сандар менен кантип кемитүү амалын аткаруу керек экенин түшүндүрүп көрсөтүп бердик. Демек, аралаш аттуу сандар менен кемитүү амалын аткараардан мурда чембирдиктерди майдалап алып, анан кемитүү амалы аткарылат экен. Андан кийин кайра ирилетүүгө мүмкүн болсо, ирилетип коебуз. Балдар, бизге тапшырмалар берилди. Ооба, чембирдиктерди туюндурууга карата берилиптир. Биринчи барабардыкка карайбыз. 5 см квадрат 75 мм квадрат барабар канча миллиметр квадратка? Биз чембирдиктердин өз ара байланышын эстейбиз. 1 см квадрат барабар 100 мм квадратка. Демек, майдалоодо 5'ти 100'гө көбөйтүп 75'ти кошобуз. 5 см квадрат 75 мм квадрат 575 мм квадратка барабар болду. Экинчи барабардыкты карайбыз. 432 см квадрат барабар канча дециметр квадрат жана канча сантиметр квадратка? Дагы эле чембирдиктердин ортосундагы байланышты карайбыз. 1 дециметр квадрат барабар 100 сантиметр квадратка. Демек, 432'ни ирилеткенде биз 100'гө бөлөбүз. 432 сантиметр квадрат барабар 4 дециметр квадрат 32 сантиметр квадратка. Үчүнчү барабардыкты карайбыз. 3 метр квадрат барабар канча сантиметр квадратка? Дагы эле чембирдиктердин өз ара байланышын карайбыз. 1 метр квадрат барабар 10.000 сантиметр квадратка. Демек, 10.000'ге көбөйтөбүз. 3 метр квадрат барабар 30.000 сантиметр квадратка. Төртүнчү барабардыкты карайбыз. 9 миллион метр квадрат барабар канча километр квадратка? 1 километр квадрат барабар 1 миллион метр квадратка экенин билебиз. Демек, ирилетүү үчүн
1 миллионго бөлөбүз. 9 миллион метр квадрат барабар 9 километр квадратка. 5-чи барабардыкты карайлы. 15 гектар барабар канча метр квадратка? Биз 1 гектар барабар 10.000 метр квадратка экенин билебиз. Демек, майдалоо үчүн 10.000ге көбөйтөбүз. 15 гектар барабар 150.000 метр квадратка. Балдар, көрдүңөрбү? Чембирдиктерди туюндурууда сөзсүз чембирдиктердин ортосундагы байланышты билишиңер керек экен. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта аянттын аралаш чембирдиктерин туюндурууну билдиңер. Аянттын чембирдиктеринин өз ара байланышын колдонуп, аянттын аралаш чембирдиктери менен амалдарды аткардыңар. Аларды салыштырып талдап, жыйынтык чыгарууга үйрөндүңөр. Балдар, дайыма өз алдыңарча өтүлгөн темалар боюнча окуу китебиңерден тапшырмаларды аткарып, машыгып тургула. Балдар, бизге бөлүнгөн убакыт да билинбей аягына келип калды. Бир сабак бою силер менен бирге болгонума абдан кубанычтамын. Эмки сабакта экран аркылуу көрүшкөнчө саламатта болгула.